Бул министр эч нерсени кыйратпайт да. Сөзүнө 4 жыл болду да. Мына приемныйын карагыла. Приемный состояниясын карасаңар 4 жылдан бери ушундай экен да мына. Эч нерсе кылбайт министріңерчи мына. Кудасы болсо өзүнө кудасы да сөзүн ачык. Президенттин кудасымын деп ушинтип жүрө салам состоянияларын караган. Жок, мен Бир кондиционер коюп коюптур мына жерге. Мына элдер отурат ысыкта жыргап. Бир кондиционер коюп койт да министрчи. Мына көрдүңөр а? Кетсин да иштен, иштей албагандан кийин. Каракулчада сел жүрүп 15 үйгө суу кирип, бир үйдүн чатырын учуруп кетти. Кечээ 21-июль саат 16:00 чамасында Ош облусунун Кулча районунда жааган жаандын кесепетинен кооктуу колоттордон сел жүрүп, Алайкуу айыл аймагынын Сел Тала айылында жайгашкан 12 турак үйдүн жер төрөсүнө суу кирип, 3 турак үйдүн короосун каптаган. Ошондой эле шамалдан улам бир турак үйдүн 40 чарчы метр тунуке менен жабылган чатырын учуруп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Жерне маалыматты тактоо жана тазалоо иштерини Каракулча райондук номер 66 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 3 куткаруучу, мотопомпа, айыл аймагынан 15 кызматкер жана жергиликтүү тургундардан 15 адам тартылып, 12 турак үйдүн жер төлөсүнү жана 3 үйдүн короосун сел сууларынан тазалашкан. Ал эми шамалдан жабыркаган үйдүн чатырын убактылуу жабып беришкен. Маалымат булагы Сереп Медиа. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Маяк. Туба. Түптө көл жээктеги пирске кирүү үчүн 100 сомго чейин акы алып жүрүшкөн. Түп районунун Ысык-Көл айыл аймагына караштуу Ысык-Көл районунда пирске орнотулган тосму алынды. Жергиликтүү тургундардын айтымында жеке менчик пансионатка таандык көл жээгинде пирске кирүү үчүн 50 сомдон 100 сомго чейин акча алынып келген. Мындай көрүнүш көпчүлүк эс алуучуларда нааразычылык жаратып, калкты акысыз тейлөөнү талап кылышкан. Ал эми Ысык-Көл айылынын башчысы Тилек Нурсеитовдун айтымында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жерине барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп тосму алынды. Ысык-Көл айылындагы көл жээгинде жер тилкени 10 жылдан бери жеке менчик Туба пансионаты иштетип келет. Алар көл жээкке пирс куруп жыл сайын акысыз тейлөшү. Быйыл мындан бир апта мурун сезондо акча табуу максатында мыйзамдуу жол менен иш кагыздарын даярдап кирүү акысы үчүн 50 сомдон 100 сомго чейин баа койгон экен. Кечээ 21-июлда жергиликтүү жетекчилик жеринде болуп, пансионаттын ээсине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, пирске кирүү акысы токтотулду, деди айыл башчы. Социалдык тармактарда тараган видеодон пирс тосмо менен тосулганын көрүүгө болот. Ал жердеги өспүрүм акча төлөгөн эс алуучуларга тосмонун эшигин ачып берип турган. Пирске бир жолу кирүү үчүн 50 сом, ал эми бир күн бою кирүү үчүн 100 сомдон төлөшкөн. Маалымат булагы Турмуш. Чүйдөгү жигит иштеп жаткан жеринде көз жумган, бири жүздөчү болчу. Окуянын чоо жайы. Чүй районунун Чүй айылындагы 2 адамдын өмүрүн алган окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Чүй ОИБдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2024-жылдын 19-июлунда Чүй ОИБдин Нөөмөт бөлүмүндө Чүй айылындагы 2 тургундун электр тогуна урунуп каза болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Аталган маалымат Чүй ОИБдин маалыматтык электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки өндүрүш иши башталган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Чүй айылында суу сугаруу үчүн жер казып жаткан КАМАЗ үлгүсүндөгү бургалоочу станогунун башы электр чубалгасына тийип иштеп жаткан. 1996-жылы туулган ДВ жана 1996-жылы туулган ГП аттуу жарандар токко урунуп окуя болгон жерден каза тапкан. Учурда тергөөгө чейинки өндүрүш ишинин алкагында соттук медициналык экспертиза дайындалып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошто Тойотада бара жаткан жубайлар жан берди. Каргашалуу кырсыктын чоо жайы. Кечээ 21-июлда Ош Нуу-Катуна жолунда жол транспорт кырсыгы катталып, 2 адам каза болуп, 3 адам ооруканага түштү. Жергиликтүү тургундардын айтымында кырсыктан Гулистан айыл аймагынын тургундары жубайлар каза тапты. Ооруканага түшкөндөр да бир үй бүлөнүн мүчөлөрү. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө Турмуш басылмасына тастыкталган маалымат боюнча 21-июль күнү саат 17:20 чамасында Ош Нуу-Катуна жолунда тактап айтканда
облусунда Жапалак айылында 1996-жылы туулган ММ Hyundai Porter үлгүсүнө унаасын башкарып келе жатып, жолдун каршы тилкесине келе жаткан 1954-жылы туулган ТШнын башкаруусундагы Toyota Avensis үлгүсүндөгү унаа менен бет маңдай кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен Toyota Avensis үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу ШТ жана анын жубайы 1977-жылы туулган КА окуя болгон жерде каза болду. Жүргүнчүлөр 1984-жылы туулган ТМ, 1994-жылы туулган ТБ, 2001-жылы туулган ТМ денесинен жарат алып, тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилген. Маалымат булагай, турмуш. Оштогу мэрия кызматкерлери жана сатуучулардын ортосундагы чыр. Мэриянын кызматкерлери менен сатуучулардын ортосунда чыр чыгып, анда аялдар соода түйүндөрүн демонтаждоого уруксат бербей тоскоол кылышкан. Тартип сакчылары сатуучуларды тынчтандырууга аракет кылышты. Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев базарды коопсуз жайга көчүрүү тапшырмасын берген. Маалымат булагай, Сокол Медиа.